Саламатсыздарбы, сиздер менен кайрадан түз эфирде кездешип жатабыз. Студияда аты жөнүм Нуржамалы Баргыбаева. Кыргызстанда маалым болгондой, азыркы тапта жалпы 220 миң жеткинчек мектепке чейинки билим берүү мекемелери менен камсыз болгон. Бул боюнча бүгүн Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров катышкан билим берүү жана илим министрлигинин мектепке чейинки билим берүү боюнча өткөргөн жыйынында маалым болду. Ага ылайык 2022 жылдагы статистикага токтоло турган болсок, Кыргызстанда мектепке чейинки билим берүү мекемелери менен камсыздоо 6,6%га өтүп, негизинен жалпы ошондо бала бакчалардын мектепке чейинки билим берүү мекемелеринин санынын көбөйүшү менен мектепке чейинки билим берүү менен камсыздоо 26%га өскөн деп айтылды. Ал эми Ош шаарындагы маалымат, Ош облусундагы маалыматтарга таяна турган болсок, өткөн 2023 жылы Ош облусунун аймагында 30 мектеп жана 18 бала бакчанын курулушу бүткөрүлдү деп айтылган. Ушул жылга карата 88 социалдык объекттин курулушу жүрүп жатат жана алар кезек-кезеги менен бул жыл аралыгында бүткөрүлүп пайдаланууга берет деп эске салып белгиленген эле. Ошонун негизинде биз бүгүн Ош облусундагы бала бакча маселеси боюнча сөз кылалы деп турабыз. Тагыраагы Ош облусунда учурда бала бакчалардын саны канча, мектепке чейинки билим берүү жашындагы балдарды камсыздоо толук жеткиликтүү жана бул тармактагы артыкчылыктар, ошол эле учурда көйгөйлөр боюнча сөз кылабыз. Ал үчүн студиябызга атайын конокторду чакырганбыз. Анда эмесе четинен сиздер менен тааныштыра кетсем, Роксана Ысакова эжекебиз, Кара Суу райондук билим берүү бөлүмүнүн баш кадиси. Кош келдиңиз. Ошондой эле Абдулазиз Арыкбаев агайыбыз келген, Ош билим берүү институтунун жетектөөчү адиси. Жана бизде кезектеги конокто эжекебиз Жамиля Кудайкулова, Ош билим берүү институтунун мектепке чейинки тарбия кабинетинин башчысы. Саламатсызбы? Кош келдиңиздер. Урматтуу көрөрмандар, эске сала кетсек, биз бүгүн мектепке чейинки билим берүү мекемелери боюнча, тагыраагы бала бакчалары менен камсыздоо маселеси боюнча түз эфирде маегибизди курабыз жана бул боюнча өзүңүздөрдүн дагы пикирлериңиздерди жөнөтсөңүздөр болот. Эгерде сиз Ош облусунун тургуну болуп, бала бакча боюнча эгерде суроо сунуштарыңыздар болсо, облус аймактарынан, бардык облустун аймактарынан ушул маселе боюнча пикирлериңиздер, суроо сунуштарыңыздар болсо, анда бизге жолдогонго мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. Ал үчүн адаттагыдай эле биздин WhatsApp номерибиз иштеп жатат жана ал экранда жазылуу турат. Ага чейин биз маегибизди баштай берели. Негизи ошол статистика менен баштайлы. Бала бакча менен камсыздоо, мектепке чейинки билим берүү программасы менен камсыздоо дегенде, бул жерде ошол эле социалдык объектилердин өзү облус аймагында бизде кандай жеткиликтүү, өткөн жылы мисалы Ош облусунун аймагында бала бакчанын тартыштыгы канча пайызга чечилди жана бүгүнкү күндө статистикалык абал кандай, агай сизге сөз берсек, негизи Ош облусундагы бала бакчалардын саны жана камсыздоо маселеси боюнча. Сизден баштайлы эжеке. Бул боюнча мен маалымат берип койсом, бизде 2023-24 окуу жылына карата маалымат бул жалпы облус боюнча 543 азыркы учурда бала бакча иштеп жатат. Анын ичинен мамлекеттик 315, муниципалдык 179, жеке менчик 49, жамааттык кыска мөөнөттүү 3 сааттык бала бакчалар ачылган. Бизде алардын саны 18 болуп, жалпысынан облусубузда 543 бала бакча иштеп жатат азыркы учурда. Мектепке чейинки курактагы балдарды камсыздоо боюнча жана ошо бала бакчалар менен камсыздоо боюнча пайызды айтсак, азыркы учурда 37,1% бала, 37,1% балдар бала бакча менен камсыз болду деп айтсак болот. Бул 2023 жылдын жыйынтыгы менен, 23-24 окуу жылында карата маалымат. Анан 37% мисалы бул эми жакшы эле көрсөткүч. Азыркы мен жогоруда айткандай, мисалы Кыргызстан боюнча бала бакча менен камсыздоо 26% түзсө, албетте бул 2 жыл мурунку статистика, бирок сиздердики быйыл 37% түзүп жатса, анан өткөнкү мисалы мурдагы ошол 2022, балким 2023 же 2021 жылдарга салыштырмалуу мындай өсүү барбы? Же канча жылдардан бери биз 30%дын тегерегинде келе жатабызбы деген сөз? Албетте өсүү бар. Былтыркы жылдын эсебинде 30-31-32% болчу. Быйылкы жылда уже 37%га жетип атат да. Эми бул 37%ды биз айтканда, жанагы бизде 480 сааттык программа иштейт да. Ошол программа ал мектепте мисалы үчүн жанагы даярдоо тайпалары, даярдоо класстары бар. Ошолорду кошкондо
ошолорду кошуп тегерек дегенде ошо 37,1% түзүп атат да. Анан 37% деп жатасыз. Анан мындай эң төмөнкү камсыздоо жана эң жогорку камсыздоо райондор боюнча айта аласызбы? Облустун райондору боюнча. Райондор боюнча айта алабыз. Бул жерде мисалы үчүн Өзгөн районунда 28% болуп атат. Ал эми Чоң Алай районунда 63% түзүп атат. Бала бакчаны камсыздоо. Бул жерде эми жанагыл балдардын санына караштуу болот да. Бала кайсы жерде көп болуп, анан бала бакча жетишпеген болсо, ошол пайыз төмөн көрсөтүп калат да. Мисалы үчүн Алай районунда 36,17%, Араван районунда 46%, Кара Суу районунда 32,13%. Кара Суу районунда мисалы бала бакчанын саны 100дөн ашып кетти да, бирок баягы население калк жыш жайга ашкандыктан, балдардын саны көп болгондуктан бала бакча менен камсыздоо пайызы ошол кичине төмөнүрөөк көрсөтүп аткан учурду көрсөтүп атат да. Ноокат районунда 43,8%, Өзгөн району Чоң Алай районунда 63%, Өзгөн районунда 34,13%, Өзгөн шаарында 28% экен да, Өзгөн шаарында. Ошондо жалпысынан бириктиргенде область боюнча 37,1% түзүп атат. Түзүп атат. Алай кошумчалайсызбы курулуштар боюнча бала бакчалардын? Бул курулуштар боюнча айтсам, жылдан жылга бала бакчанын курулушу барган сайын саны көбөйүп атат. Мисалы, акыркы 4 жылды алып көрсөк, мисалы 20-жылы 4 эле бала бакча курулган 1 жылдын ичинде. Ал бала бакчанын облус боюнча 4 эле. Облус боюнча 4 эле бала бакча курулган. Анын бирөө республикалык бюджеттен, бирөө жергиликтүү бюджеттен, анан бирөө Арестен, анан бирөө демөөрчүлөрдүн эсебинен. Анан 21-жылы 8 бала бакча курулган. Бул 8 бала бакчанын республикалык бюджеттен 3 бала бакча курулуп, жергиликтүү бюджеттен 2 бала бакча, андан кийин Арестен 1 бала бакча курулуп, жалпы 8 бала бакча болду. Бирок 22-жылы карай турган болсок, 22-жылы дагы 7 бала бакча курулду. Анда 5 жергиликтүү бюджеттин эсебинен, 2 республикалык бюджеттин эсебинен. 23-жылды карап көрсөк, 23-жылы 9 бала бакча курулду. Анын 4 республикалык бюджет, 4 жергиликтүү бюджет, бирөө демөөрчүлөрдүн эсебинен курулду. Ал эми 24-жылы быйыл ушул апрелге чейин 1 бала бакча, Кара Суу районунда 1 бала бакча курулду. Сиздерде жакында ачылышы болду. Анан дагы азыркы күндө 17 бала бакча курулуп жатат. Быйылкы жылы. Ушул 17-нин республикалык бюджеттен каржыланган бала бакчалар жылдан жылга көбөйүп атат. Мисалы 20-жылы 1 эле бала бакча курулса, азыркы күндө 7 бала бакча республикалык бюджеттен курулуп атат. Жергиликтүү бюджетти карап көрсөк, ошол 20-жылы 1 эле бала бакча жергиликтүү бюджеттен курулса, азыркы күндө бул дагы 7 бала бакча жергиликтүү бюджеттин эсебинен курулуп атат. Өзү биз жылдан жылга, мисалы 22-жылды карап көрсөк, 32 бала бакча жаңы ачылды деп биз маалымат берип атабыз. Бирок 32-нин 7 жаңы курулуш, бул мындайынча айтканда жакшы проекти менен, типтүү, нөлдөн баштап стандарттуу бала бакча. Талапка жооп берет, өзүнүн багыты бала бакча. Ал эми ушул 7ден калганы, ушу 32ден калганы 25-и мындайынча айтканда алар ыңгайлаштырылган имараттарда. Имараты башка нерсеге курулган, бирок аны ошол жердеги бакчага ыңгайлаштырылып, реконструкцияга акча бөлүнүп, аны бакча жасай коюшкан да. Андан сырткары жеке менчиктер үйлөрүнө бала бакча ачкандар бар. 23-жылды карап көрсөк, 51 бала бакча жаңы ачылды. Анын ичинен болгону 9 бала бакча ошол проект менен курулду. Калганы дагы жанагы ыңгайлаштырылып,
курулду да, анан көбүнесе жана ыңгайлаштырып курулду деп жатпайсызбы? Эми бул ошол каражат маселеси биринчи, мисалы балким азыраак үнөмдөлөт каражат, анан ошол эле жер тилке табуу же мындай тендер өткөрүү жагынан мындай убакыттан утушубуз мүмкүн. Анан көбүнчө кайсыл багыттагы ошол эле объекттер бала бакча болуп кайра пайдаланууга берилип жатат да? Мурда билесиңер, мына бул колхоздордо, совхоздордо жаңкы полевой стан деп коет, шипаңдар деп коет. Ошол жерде ошондой зданиялар, имараттар, совхозго таандык, колхозго таандык имараттар бар. Анан мындайча айтканда 90-жылга чейин бизде Советтер Союзунда бала бакча менен камсыздоо 30% түзгөн. Анда ведомстволук ишканалардын дагы өздөрүнүн бала бакчалары бар. Анан Союз кыйрагандан кийин имараттар менчиктештирилип кеткен дагы ушул акыркы жылдары ошолорду мамлекетке кайтаруу боюнча иштер жүргүзүлүп, мен билгенден 25 имарат кайра бала бакча болуп кайтарылып азыркы күндө иштеп атат. Анан дагы мына АТР, административдик территориалдык реформа боюнча айыл өкмөттүн имараттары бошойт. Ушул имараттарды дагы жакын күндө бала бакчага берүү же кээ бир мектептерге окуу корпусуна берүү ушундай иштер пландалууда. Ушундай пландар бар. Демек божомолдо азыркы мисалы айыл өкмөттөрдүн саны кыскартылып, бириктирилип жатат. Ошол эле жанагы айыл өкмөттөрдүн имараттары бош калбоо, жана ошол эле мектеп бала бакча тартыштыгын жоюу максатында ал жер бала бакчага же мектепке ыңгайлаштырылышы мүмкүн. Анан ошол эле жумуштар мамлекеттик бюджеттен же жергиликтүү бюджеттен каржыланат. Сөзсүз түрдө ошол реконструкцияга эч канча акча кетпейт. Аларды жергиликтүү бюджет Steam грант эсебинен акча берип, аны мындай ремонт өткөрүп эле ушундай абалдан чыгуу үчүн. Бирок стандарт бала бакча курса эң сонун болот. Себеби стандарттык бала бакча курулганда анда санузели, ажатканасы, игрозал, актовый зал, балдардын уктай турган каналары менен бардык шарты менен болот да. Бул реконструкция дегенде мындай абалдан чыгуу үчүн эле жасалып аткан иштер. Бирок бул дагы чындыгында мына 37% мындайча айтканда процент көбөйөт чындыгында. Анан жаңкы кезекке тургандар азаят чындыгында. Аз да болсо ошол мектепке чейинки билим берүү программасы менен бала тааныш болот, мындайча айтканда. Анан негизи ошол азыр сиз айттыңыз, жергиликтүү казнанын эсебинен, мамлекеттик бюджеттен, анын ичинде демөөчүлөрдүн эсебинен же имаратты кайра калыбына келтирүү деп, ошол эле учурда инвесторлор менен кызматташуу, мисалы биз инвесторлор менен кызматташууну жандантабыз десек, мисалы мектеп, бала бакча куруп бериңиз десек, мүмкүнчүлүк жакшы эле болобу? Мындай кызыкчылык барбы инвесторлорго бул боюнча кандай? Жабыл эжеге сиз деле кошумчалап кетсеңиз болот, бул боюнча. Бул боюнча Роксана эжеге айтсын, райондук деңгээлде кандай жүрүп жатат, Роксана эжеке, анда өзүңүздүн жана Жамиле эжекенин сөзүнө улайлы, Кара Суудагы камсыздоо, анан акыркы мисалы курулуш пайдаланууга берилиптир, ал боюнча кошумчалап. Салыштырмалуу айтып кетсем, биздин Кара Суу районунда жалпы 2022-2023 окуу жылында 138 бала бакча болгон. Анын ичинен бир мамлекеттик 124 муниципалдык, ал эми жеке менчик 33 бала бакча болгонда, ошондо жалпы тарбиялануучулардын саны 16970 болуп 30% түзгөн. Ал эми 2023-2024 окуу жылында жалпы бала бакчанын саны 158 болду. Анын ичинен бир муниципалдык 125, бирөө мамлекеттик 125 муниципалдык, 33 жеке менчик. Мындайча айтканда 2023-2024 жаңы окуу жылына карата Кара Суу районунда жалпы 21 бала бакча ачылды да, бир жылдын ичинде. Анын ичинен 2 бала бакча типтүү ошо республикалык бюджеттин эсебинен курулду. Ал эми бир бала бакча жергиликтүү бюджеттин эсебинен, ал эми алардын ичинен 16сы үй шартында ачылды. Калган 3-ө мектеп алдындагы бала бакча ачылды да. Үй шартында 16 бакча уюшулду. Демек, быйылкы окуу жылында бизде
Жалпы 16.970 бала бақшаға тартылып 32%-ды түзді. Өткен жылға салыштырмалуу 2% өсүү болду да. Жогорулады. Өсүү болду. Анан азыркы сиздин сурооңузга ошол 2023 жылы март айында 3 бала бакчабыздын имараттын жанына кошумча койка кореялык долбоор аркылуу 3 сааттык кыска мөөнөттүү бала бакчанын курулушу бүткөрүлүп берилди. Ошол эле Жоош айыл өкмөтүндө 3 бакчабыз тең Жоош айыл өкмөтүндө караштуу болгондуктан жергиликтүү бийликтин колдоосу менен булар дагы толук 10 сааттык иштерин жүргүзүп атат да. Толук 10 сааттык бала бакчага өтүштү. Демек, инвесторлар деле, мисалы, тарта турган болсок, алар деле кызыктар, мындай бала бакча, мектеп, социалдык объектилерге колдоо көрсөтүүгө. Ооба. Сөзсүз түрдө анын үчүн аракет кылыш керек, жергиликтүү бийлик менен биргеликте. Андан тышкары дагы биздин Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин жетектөөсүнүн алдында мынакей келечек үчүн билим берүү долбоору 3 сааттык кыска мөөнөттүү бала бакчаларды ачуу багытында ушул долбоорго биздин райондон жалпы 37 объект жактырылып, азыркы учурда аябай жакшы иштер аткарылып атат. Ошол 37 объектке тең 20 азыркы учурда 22си ушу тендерден өткөрүлүп, 100% ремонт иштери бүткөрүлдү. Азыр эми 30%дан ашык камсыздоодо атасы? 32%. 32% Кара Суу районун ала турган болсок. Анан 32% камсыздоонун ичинде кечиресиз, азыр бизде жарнамалык тынуу бар экен, андан соң сурообузду улантабыз. Урматтуу көрөрмандар, эсиңиздерге сала кетсек, биз Ош облусу боюнча бала бакча менен камсыздоо маселеси боюнча сөз кылып жатабыз. Анын ичинде сиздердин дагы суроо сунуштарыңыздарды кабыл алууга даярбыз. Азыр болсо биз жарнамалык тынууга барып келебиз. Биз эфирибизди андан ары улантабыз. Эске сала кетсек, Ош облусундагы бала бакча маселеси боюнча сөз кылып жатабыз. Буга чейин маалым болгондой, Ош облусунун бардык райондорунда бала бакча менен камсыздоо 37%га түздү 2023-2024 жылдарга карата. Анын ичинде мамлекеттик бюджеттин эсебинен, жергиликтүү бюджеттин эсебинен жана инвесторлордун эсебинен мектептердин курулушу дагы өткөн жылдарга салыштырмалуу бир канчага саны өскөндүгү айтылып жатат. Биз ошол эле учурда азыркы Роксана эжекебизден сөз кезеги токтоп калган болчу. Кара Суу районунда 32% бала бакча менен камсыздоого жетишип калдык дедиңиздер. Анын ичинде мисалы бир тайпада канча бала тарбияланып жатат? Мисалы бир тайпада канча баланы тарбиялоого негизи мындай ыңгайлаштырылган, стандартка кандай болгондо жооп берет? Ошол боюнча айтып өтсөңүздөр да. Мисалы алардын дагы балдардын дагы тарбияланып жаткан бир ыңгайлуулугу болуш керек дегенде, мисалы бала бакча тартыш деген аймактарда бир керебетте 2ден 3төн жаткан балдардын абалын кездештиребиз. Ал эми сиздерде ушул жаатта абал кандай? Макул 32%га камсыздадыңыздар, бирок ошол эле ар бир баланын өзүнчө мисалы эс алуусу, өзүнчө мындай бир жерде ыңгайлуу болгон оюн зооктору уюштурулушу керек деген сыяктуу санитардык талаптары бар деген сыяктуу ошол боюнча. Биздин ушул бала бакчаларды уюштурууда негизинен мамлекеттик мектепке чейинки билим берүү жана балдарды багуу мамлекеттик билим берүү стандартына таянабыз. Сөзсүз түрдө ал жерде санитардык нормалар талап кылынуучу. Балдар күндөлүк режимдери бар. Кайсыл эртең мененден баштап кечке чейин балдар эмне менен алек болуш керек, сабактар канча минутадан өтүш керек, кайсыл убакта укташ керек, кайсыл убакта ойнош керек дегендей сөзсүз түрдө санитардык норма бул жерде аткарылат. Ал эми жана сиз айткан 2ден жатат дегендер эми бул кандайдыр бир деңгээлде мындай болушу мүмкүн, бул такыр жок деп айтуудан алысмын. Бирок азыркы учурда ушул бүт санитардык норманын негизинде бир тайпада ошол жаш курагы да жазылган да мамлекеттик стандартта. Жогорку тайпада канча бала болуш керек, даярдоо тайпасында кенже, биринчи кенже, экинчи кенже дегендей ошол нормаларды биз аткарууга абдан аракет кылабыз. 30 баладан ашпайт бизде, 30 баладан ашпайт. Бир тайпада? Бир тайпада. Өзү ошол 25 боло турган болсо, бизде эми 25 бала десең, анын ичинде күндө 25 бала толук келбей калат да.
30 бала болсо, демек келүү кетүүсү менен ошол 25ке барат да. Балким ден соолугунан, ооба. Ден соолугуна байланыштуу же балким бала жөн эле уктап келбей калышы мүмкүн, түрдүү себептер болот да эми. Ошого байланыштуу биз сөзсүз түрдө мамлекеттик стандартка таянабыз. Демек, кырдаалды жөнгө салганга аракет жасайсыздар да. Анан азыр эми ооба, мисалы бала бакча менен камсыздоонун пайызы өстү, анан курулуштар дагы жанданып калды деп атабыз. Ошол эле учурда агай айткандай, мисалы типтүү бала бакчалардын болушу бизде мындай жакшыраак, себеби баардык мындай нормаларга жооп берет, курулуш жагынан, санитардык талап жагынан. Анан эми азыр кырдаалдан чыгуу максатында кээ бир ошол эле социалдык объектти кайра мектепке, кайра бала бакчага ыңгайлаштырып коюуга туура келип жатат. Бул аз акыркы кырдаалга байланыштуу деп жатабыз, бирок ошол эле учурда эскилиги жеткен дагы мисалы бала бакчалардын бар экендиги айтылат. Ош облусунда бул канчалык деңгээлде? Ачык маселе мисалы, Жамил эжеке, балким сиз жооп берерсиз. Анан ал ошол эскилиги жеткен имараттарды дагы кайра бакчага ыңгайлаштырып алуу канчалык деңгээлде мындай азыр жолго коюлуп жатат, себеби ал жерде балдардын дагы мисалы өмүр коопсуздугу деген сыяктуу нерселер бар. Эми бизде Ош областында бул жалпы бала бакчанын имараттарынын типтүүлүгү боюнча айтсак, типтүү бала бакча 168 бала бакча болуп эсептелинет. Ал эми типтүү эмес бул 217. Жана агай айткандай ыңгайлаштырылган бала бакча бул 158 бакчаны түзөт да. Эми албетте сиз айткандай ошол типтүү бала бакчага мындай эч нерсе жетпейт, анткени типтүү бала бакча деп аты эле айтып тургандай, ошол балдарга бүт бардык шарттар ыңгайлаштырылып, бардыгы жанагы санитар гигиеналык талаптар, коопсуздук эрежелер, балдар үчүн эң ыңгайлаштырылган бул типтүү бала бакча болуп эсептелинет да. Жанагы музыкалный зал, спорттук зал деп атпайсызбы? Ошолордун баардыгын ар бир тайпанын уктоочу бөлмөсү өзүнчө, ойной турган бөлмөсү өзүнчө болуп, типтүү бала бакчалар өтө мындай жакшы ыңгайлаштырылган. Ал эми типтүү эмес бала бакчалар эми 217 деп атабыз, бирок ошол типтүү эмес бала бакча деп деле ошол жерге деле баягы аракет кылышып, балдардын ошол коопсуздугу, балдардын окуусу, эс алуусу, тарбия алуусу бардыгы ал жерге дагы шарттарды түзүү, жергиликтүү бюджеттен, мамлекеттик бюджеттен каржыланып, балдарга шарттар түзүлүп, балдар тарбияланып жатышат. Жана Роксана эжеке айткандай, бизде быйыл ошол 3 сааттык келечекке билим берүү долбоору Ош областы боюнча, республика боюнча бул ишке ашты, бирок ошонун ичинен Ош областында аябагандай көп бала бакчаларды тартты да. Айрыкча ошол Кара Суу районунда, Ноокат районунда, Кара Кулжа районунда көптөгөн бала бакчалар, 3 сааттык бала бакчалар ачылып, ишке киргизилип жатат. Ал жерде ошол келечекке билим берүү долбоору каржылап, балдар үчүн бүт шарттар түзүлгөндө, эмеректен баштап дидактикалык материалдарына чейин, участок, ойной турган участокторуна чейин каржыланып, ошол 3 сааттык программалар ишке ашты. Бул 3 сааттык программанын максаты эмне? Ошол эле мектепке чейинки билим берүүнү камсыз кылууну жогорулатуу. Жогорулатуу максатта буну ишке ашырып жатышат. Мисалы 3 саатта бала эмне кылат дегендей? 3 саатта ошол эле биздин азыркы стандартыбызды айтып өтөлү. Ошол стандартта канча сааттык бала бакчалардын типтери көрсөтүлгөн, мисалы үчүн 10 сааттык, 24 сааттык, 11 сааттык, анан 3 сааттык деген бала бакчаларыбыз бар бизде. Ошол 3 сааттык бала бакчанын ошол жерде режим учурлары көрсөтүлгөн. Балдар эмне иш кылып, ошол 3 саатта кандай иштерди аткарып, кайра үйлөрүнө кетишет. Мисалы үчүн бир эле тайпага ошол 3 сааттык балдарды эки группаны алып, түшкө чейин, анан түштөн кийин кылып, эки тайпанын балдарын биз ошол жерде окутуп тарбиялаганга мүмкүнчүлүк бар да. Ошон үчүн эки сменада балдарды тарбиялап ошол жерде азыркы учурда окутуп жатышат. Ал жерде бир эле тамак ичип уктоо процесси болбосо, калган учурлары, мисалы үчүн стандарттын окуу планындагы негизги сабактар, өнүктүрүүчү программалар, эс алуу, тыныгуу эс алуу учурлары, оюн учурлары бардыгы ошол 3 сааттык программага киргизилген. Ошол эле балалык программасынын негизинде бүт программанын аткарылышы, анан режимдик учурлардын аткарылышын ал жерде толук кандуу окуу пландын аткарылышын камсыз кылышат. Азыр ошо кошумчалап кетейин. Келечек үчүн билим берүү долбоорунун алкагында азыркы учурда ошол 3 сааттык кыска мөөнөттүү бала бакчага келүүчү балдарды окутууда эмнелерди окутуу керек, эмнелерге басым жасаш керек, ошолор боюнча атайын тарбиячыларды окутуу жүрүп атат долбоордун алкагында. Азыр мисалы үчүн Кара Суу районунда 89 тарбиячы окуп атат. Биринчи этабын окуп бүтүп, мына бүгүнкү күндө экинчи этабы жүрүп жатат да. Эртең ошол 3 сааттык долбоорубузду аяктагандан кийин булар балдарды окутууга даяр болушат.
бул долбоор тарабынан жүргүзүлөт. Азыр бизге суроо келген, балким азыр эжеке эми Оштун Төлөкөн айыл аймагы Ош шаарына карабады, балким сиздерге тиешелүү эмесе биздин көрөрмандын үнүн жеткирип коелу. Саламатсыздарбы? Сураныч сиздерден элек Ош шаары Төлөкөн айылында бала бакчада акча алуу көбөйдү, балдарыңы бакчага жайгаштырууга акча талап кылышат дейт. Тамак аш балдардын ырыскысы боюнча айтыптыр. Анан ошол жерде көзөмөлдөп койсоңуздар, бир балага 4-5 миң алат дейт. Эми азыр урматтуу көрөрман, сиз Төлөкөн айыл аймагынан болгондон соң акыркы ошол эле АТР программасы биздин агайыбыз айткандай, Төлөкөн айыл аймагы баардык Ош шаарына өткөрүлүп берилди. Анан азыр Жамиле эжеке, сиз Төлөкөн айыл аймактарын эми кароого сиздерде мындай укук алынса керек, бала бакчаларды Кара Суу районуна Кара Суу районуна караган. Эми азыр ушу президенттин жарлыгынын негизинде мына 1-апрелден баштап Ош шаардык билим берүү башкармалыгына карап атат. Төлөкөн, Кызыл Кыштак жана Наримандагы айрым айылдар. Бул азыр эми суроого жооп берип койсок, мындай балким бул эжеке байланышса болот, кайсы бакча дегендейчи. Андан кийин бизде бакчаларда кабыл алууда эч кандай акча талап кылынбайт. Анткени Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин атайын буйругунун негизинде мына 2023 жылдын 4-майындагы 2495/1 буйругу чыккан мектепке чейинки билим берүү уюмунда балдарды электрондук комплектилөө жөнүндө жобо чыккан. Ал жобо бардык мектепке чейинки билим берүү мекемелеринин директорлоруна жеткирилген, тааныштырылып, кол коюлган. Ушул жободо кантип электрондук кезекке каттоо керек жана кимдерге льгота берилген, бул боюнча абдан кеңири так жазылган. Ал эми төлөмдөр боюнча, тамак аш төлөмдөрү боюнча бул бир аз токтолуп кетиптир да. Ата-энелер тарабынан жана жергиликтүү бийлик тарабынан жүргүзүлөт. Ата-энелердин төлөмдөрү дагы бул мекеменин жетекчисине же тарбиячылардын колуна берилбей турган болуп калган. Азыркы учурда электрондук АВН аркылуу, мындайча айтканда, банк аркылуу төлөнөт. Азыр сиз электрондук каттоо деп атпайсызбы? Мисалы ошол эле бала бакчанын жетишсиздигин айтайын. Мисалы электрондук кезекке тургузабыз, бирок ошол эле бакча жашынан өтүп кетти дегендер болот. Анан ошол эле учурда электрондук кезекке кантип турушту билбей, мисалы эми жол жобосун билбегендер 100% кездешет да, арабызда электрондук кезек аркылуу бакчага балдарын киргизе албагандар, анан айласынан анан акча өздөрү сунуштап баргандар кездешет. Эми кырдаалар түрдүү дегендей, эми ушул жерде электрондук каттоо боюнча дедиңиз, электрондук кезекке туруу боюнча мисалы эмнелерди эске алыш керек? Ал жерде эмне маанилүү? Мисалы мен балам электрондук кезек аркылуу акча бербестен эле, сиз айткандай бала бакчага жайгаштырам десем, анда мен эмне мындай маалыматтарды билишим керек да? Жол жобосу кандай дегендей. Азыркы ата-эненин бир толукталбай калып кетти. Азыркы ата-эне эгерде баласын электрондук кезек аркылуу каттап, анын кезеги келгенде өзү сайт аркылуу анын жеке логин пароль берилет да, ошо почтасына кабар келет. Сиздин балаңыз мончончу кезекте турат. Же кезеги келгенде сиздин балаңыз муну бала бакчага катталды, 14 күндүн ичинде төмөндөгү документтерди алып барыңыз дейт. Автоматтык түрдө эч кандай бир тыйынсыз эле бала бакчага баласын апарып ташташ керек. Ошол жердеги документтерди алып барып. Демек бул ата-эне электрондук кезекке турган эмес да. Электрондук кезекке тургандан кийин эч кимден бир тыйын акча албайт эч ким. Электрондук кезекке туруунун жол жобосун ким кыскача түшүндүрөт? Электрондук кезек боюнча бул мына 2 жылдан бери болуп атат. Мектеп Эдиков KG сайтына киргенде мектепке жана бала бакча каттоо деп өздөрүнүн тиркемелери турат. Ошол жерге кирип бала бакчага деп туруп, андан кийин область, район кайсы бала бакчаны каалаган болсо, ошол аттары чыгат, ошол жерге эле тиркеп коет. Ал жерге эмнелер тиркелет, кеңири бул боюнча түшүнбөй калышы мүмкүн эмес. Эгерде ошол бала бакча жакын болсо, ошол бала бакчанын атайын бир кызматкерине бекитилген электрондук каттоо иштерин жүргүзүү боюнча
ошол жерден маалымат алса түшүнүк берилет, сөзсүз түрдө берилет. Андан кийин мындай кабар алып туруу керек, мисалы балаңыз кабыл алынды же кезеги жетти же мындай. Кабар алыштын кереги жок. Анткени мисалы үчүн сиз катталган болсоңуз, сиздин телефон номериңиз, телефондогу жеке почтаңыз жазылат. Ошол почтаңызга катталганда автоматтык түрдө сизге кабар келет. Сиздин балаңыз мисалы үчүн 32-чи кезекте турат деген. Андан кийин кезекке турат. Ал эми кезеги келгенде сиздин балаңыз ушул бала бакчага кабыл алынды, 14 күн ичинде төмөндөгү документтерди алып барыңыз дейт. Эгерде ата эне 2 күндүн ичинде документтерди бүтүрсө, 2 күнүнө барып туруп эле баласын таштап бала бакчага берсе болот. Бул жерде жеңилдиктер кимдерге каралган? Жеңилдиктер мисалы үчүн көп балалууларга, андан кийин мугалимдерге, мугалимдердин балдарына, укук коргоо органдары, укук коргоо могул эме чек арада эмечи, аскер укук коргоо дегенде жалпы эле укук коргоо эмес, именно ошол чек арада иштегендерге, Баткен окуясына катышкандарга, ошондой эле анын жанагы оорулуу боюнча, инвалидности боюнча аныктамасы бар үй бүлөлөргө, баласы же ата энесинин бирөөсү ошондой инвалидности болсо, ошол аныктамаларды тиркеш керек. Макул, эми азыр электрондук кезек аркылуу балдарыбызды бала бакчага беребиз. Ал жерде биз жанагы акысыз эле бала бакчага жайгаштырабыз. Анан жогорудагы биздин көрөрманыбыз айткандай, бул акча сурады же акча талап кылып жатат деген бул албетте мыйзамсыз, негизсиз көрүнүштөр деп жатасыз. Анан баланы бакчага бергенден кийин дагы ай сайын ар бир бакчада өзүнчө төлөмдөр болот. Алар эмненин негизинде бекитилет? Мисалы тамак ашка деп айтып келчүбүз буга чейин. Анан бүгүн парламенттин жыйынында белгилүү болду, 3-чү окууда колдоо тапты деп жатат. Жана балдардын бала бакчада тамак ашына болгон төлөмдү мамлекеттик бюджеттен каржылоо боюнча жогорку кеңештин депутаттары жактырып берди деп жатат. Бул жерде эмнени түшүнсөк болот? Кимиңиздер жооп бересиздер? Буга чейин балдардын тамактануусу боюнча жергиликтүү бюджеттен 18 сом, анан ата энелерден 18 сом болуп, бир күндүк 36 сом деп көрсөтүлгөн да. Бирок ар бир регионалдык жана жергиликтүү райондор, ошо айыл өкмөттөр өздөрү ата энелердин жанагы ата энелер комитетинин протоколдор, токтомдорунун негизинде ал акча баягы бир күндүк менюга жетишсиз болгондуктан бир аз көбөйтүп алган учурлар болгон. Азыркы учурда ошо жергиликтүү бюджет анан кийин ата энелердин эсебинен балдардын тамактануусу төлөнүп жатат да. Төлөнүп жатат. Бирок азыркы сиз айткан эгерде мыйзам ишке аша турган болсо, анда ошол тартип менен кетиши мүмкүн. Мамлекеттик колдоого алынат, ата энелер төлөбөй калышы мүмкүн дегендей. Эми бирок андай нерсени биз азыр айта албайбыз. Буга чейин бирок ата энелер төлөп келген. Жарымын ата энелер, жарымын жергиликтүү бюджет төлөп келген да. Анан бул жерде ошол тамак аш маселеси боюнча дагы айтып калдык. Төлөмдөрдө мисалы балдар жакшыраак тамак аш менен камсыз болсун десе, анда өздөрүнүн эле чечими менен, атайын протокол менен суммалар бекитилип келген. Жана демек түшүнсөк болот, ар бир бала бакчада балдардын тамак ашынын курамына жараша суммалар ар түрдүү жетет. Анан негизи ошол тамак аштардын мисалы балдардын ошол 1 жаштан дейли макул болжол түрдө 6 жашка чейин эң негизги деген мындай керектүү болгон тамак аштар менен азыр балдар ошол камсыз болуп жатабы бакчаларда? Бизде мектепке чейинки билим берүүнү уюштурууда бир топ нормативдик укуктуу актылар бар да. Ошол нормативдик актыларды биз жетекчиликке алабыз. Кайсы гана бала бакчанын түрү тиби болбосун, даже жеке менчик бала бакчадагы ошол нормативдик укуктуу актылардын негизинде ишке алып барыш керек да. Ошол эле жана айтылып өткөн стандарт, ошол эле өкмөтүбүздүн 201-токтому бар Санпин деген документибиз бар. Ошол Санпинде тамак аштын калориясы, тамак аштын менюсу, тамак аштын кайсы тамак аш кириш керек, кайсы тамак аш кирбеш керек, бардык инструкция тиркеме катары ошол жерде көрсөтүлгөн. Ар бир бала бакча ошол нормативдик документти жетекчиликке алып, ошол нормадан ашпай, ошол нормага жеткирип тамактандырууну ишке ашырып жатышат да. Бул боюнча жергиликтүү бийлик, жергиликтүү билим берүү органдары көзөмөлгө алышат. Жанагы күнүнө менюлар түзүлөт. Ар бир жерде ошол бала бакчада медайым болот.
завхозу болот, бала бакча директору, булар түздөн түз ошол ар бир берилген тамак аштын калориясына, тамак аштын сапатына жооп беришет да. Анан бул жерде жана бала бакча менен камсыздоодо кандай типтеги бала бакчалар экенин дагы айтып өттүңүз эле. Ал жерде ошол өткөн жылдан бери актуалдуу болуп келе жаткан жана бала бакча тартыштыгын чечүү максатында иштелип чыккан үй түйүндөгү бала бакчаларды ачуу программасы. Анан негизи ошол облус Кыргызстан боюнча алганда баштапкы 3 айда эле бир жакшы көрсөткүчтө үй түйүндөгү бала бакчалар ачылды жана алар салыктан бошотулат, жеңилдиктер берилет. Үй түйүндөгү бала бакча ачып иштеткендерге мындай документ жагынан дагы көп документтерди талап кылбайбыз деген жеңилдиктер болгон. Анан Ош облусунда бул программа канчалык деңгээлде ийгиликтүү иштеп кете алды? Мисалы, бүгүнкү күндө облустун райондорун саресеп салып карай турган болсок, канча үй түйүндөгү бала бакча иштеп жатат? Ошолор боюнча өтө жакшы суроо бердиңиз. Азыркы учурда өкмөттүк акселератор программасы 2023 жылдын 1 мартынан баштап старт алган. Бул боюнча ошол министрлер кабинетинин 16 майындагы 260 токтому бар, 29 майындагы 279 токтому бар. Бул ошол өкмөттүк акселератор программасын ишке ашыруу боюнча. Бул боюнча аябагандай көп иштер, алгылыктуу иштер жүргүзүлүп жатат. Жерлерде ошол сиз айткандай үй тибиндеги бала бакчаларды ачуу боюнча түшүндүрмөлөр, ар кандай окуулар, семинарлар, чогулуштар, жыйындар өткөрүлүп жатат. Азыркы учурда биздин Ош областында, Ош областы боюнча 30 ишкер өзүнүн заявкасын берген. Бирок ошол 34 жаран кайрылганда буга чейин. Бирок азыркы учурда ачыла элек, бирок эми кайрылып алар ошол түшүндүрмө иштери жүргүзүлүп жатат. Бул акселератор программасын ачуу боюнча бизде Кыргыз Республикасынын билим берүү министрлиги тарабынан балалык системасы иштелип чыкты. Автоматтык түрдө баягы бирдиктүү реестрди түзүү боюнча. Эгерде ошол жаран ошол жеке үй тибиндеги бала бакчаны ачам деген болсо, ошол балалык деген сайтка катталат. Өзүнүн арызын берет да ошол жерге. Бул биринчи этабы. Анан экинчи этабында ошол өзү жергиликтүү ошол жерде Минздравтын өкүлдөрүнө, анан кийин өзгөчө кырдаалдардын өкүлдөрүнө кайрылыш керек. Өздөрүнүн баягы налоговый инспекцияга кайрылып өзүнүн билдирүүсүн берет. Бергенде алар 14 жумуш күнүнүн ичинде алар келип ошол ачып аткан бала бакчаны көрүп өздөрүнүн бүтүмүн бериш керек. Буну берген жарайт же жараксыз деген абал да. Жанагы коопсуздук жагы кандай, санитар гигиеналык талаптарга жооп береби, анын өрт коопсуздугуна шарты барбы, ошол жактарды карайт дагы, анан кийин алар өздөрүнүн бүтүмдөрүн бериш керек 14 күнүн ичинде. Анан үчүнчүсүндө бизде мектепке чейинки билим берүү боюнча ЮНИСЕФ менен Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлиги тарабынан билимдүү муун деген чоң аябагандай портал түзүлгөн. Бул порталда бизде ошол онлайн курстар жайгаштырылган. Мектепке чейинки билим берүү боюнча кандай методикалык жактан жардам керек болсо, бүт Кыргызстан боюнча эле мектепке чейинки билим берүү системасындагы адистер ошол билимдүү муун тиркемесинен көптөгөн маалыматтарды ала алат да. Ошол билимдүү муун тиркемесинен ал жерде курска катталып, ошол жеке ишкер курстан өтүш керек. Онлайн түрүндө окуса да болот да, возможность берилет. Ошол жерге катталып туруп, өтүп, ошол жерден тесттерди тапшыруу менен сертификатка ээ болот. Бул этабын бүткөндөн кийин, анан кийин ал өзү жеке кабинет ачып, анан өзүнүн жанагы бала бакчасы, портфолиолорун түзүп, канча кызматкер, бүт ошолордун баардык даныйларын анан кийин ошол жерге жүктөш керек. Жүктөп, сиз айткандай, ошол жеке өкмөттүк акселератор программасы менен ачкан ишкерлерге бир топ жеңилдиктер берилди. Мурун баягы ар бир бакча ачам деген жарандар Бишкекке документтерин тапшырып, ал жерден лицензия алуу боюнча аябай убаракерчиликтер көп болгон. Азыркы учурда булар лицензия албай эле ушул этаптарды басып өткөндөн кийин бакча ачып, ишке киргизип иштей беришет. Азыркы күндө ошондо Ош облусунда жана кызыктарлардын саны азыр 34кө жетти. Заявление бергендер 34. Бирок азыркы учурда ачыла элек, бирок ошол ачуу үстүндө иш аракет жасап жатышат. Демек булар азыр биринчи кадамында, арыз берүү бул биринчи кадамы да. Анан айтпады эле, мисалы көп кабаттуу жер үй ал жагынан дагы мисалы айырмалар болбойт деген сыяктуучу. Мисалы көп кабаттуу үйлөр көп кабаттуу үйгө дагы ачканга уруксат берип атат. Көп кабаттуу үйгө анан жер үйлөргө деп жер тамга ошол 25 балага чейин, көп кабаттуу үйгө 10 балага чейинки балдарды кабыл алууга мүмкүндүк берди да.
Демек азыр Ош облусунда үй тибиндеги бала бакчалары 2023 жылдан бери алганда ишке киргендери жок, бирок 20дан ашык 34 заявка беришти. Арыз келип түшкөн. Демек алар биринчи этабынан өттү. Эми калган этаптарды аткаргандан соң ишке кирип жана балдарды кабыл алууга даяр болот. Бул да болсо ошол мектепке чейинки билим берүүгө болгон салымы деп ойлойбуз. Биз ушул передачадан пайдаланып айтып кетет элек. Ар бир ишкер ушул өкмөттүк акселератор программасын колдоп, өздөрүнүн салымын кошобуз десе, ушундай үй шартындагы бала бакчаларды ачса болот. Демек аларга ушундук жактан жардамдарды биздин облустук институттар же болбосо жергиликтүү ошол райондук билим берүү бөлүмдөрүндө ушулчулар методикалык жактан жардамдарды бере алышат. Урматтуу көрөрмандар, биз маегибизди улантабыз. Ош облусу боюнча мектепке чейинки билим берүү мекемелери менен камсыздоо жаатында, ал ичинде ошол тартыштыкты чечүү үчүн үй тибиндеги бала бакчаларды ачуу менен дагы буюрса мектеп бала бакчалардын тартыштыгын жоюу, мектепке чейинки билим берүү программалары менен балдарды камсыздоо жааты боюнча акыркы маалыматтарыбыз менен бөлүшкөнбүз. Анын ичинде агайыбыз дагы тартыштыкты чечүү максатында кандай программалар бар экенин толуктап өтөм дейт. Бул мектеп алдында 30 бала бакча бар бизде. Мындайча айтканда, мектептин имараты чоң, окуучулардын саны аз. Анан мектептин бир жагы бош калышы мүмкүн, бир нече бөлмөлөр. Ошол бөлмөлөргө мектеп алдындагы бала бакча ачып, окуучуларды ушул бала бакчанын санын көбөйтсөк жакшы болот. Анан азыркы күндө бизде 26 жаңы мектеп курулуп атат. Жаңы жылдан бери 4 мектеп пайдаланууга берилди. Бул мектептин эски имараттары бар. Балким ошол бош калган эски имараттарындагы жанагы айткан реконструкция кылып туруп, бала бакчанын санын көбөйтүп, мына процентти дагы көбөйтсөк болот да. Эми кезектеги маселе ошол эле бала бакча тартыштыгын, канча бала бакча курулуп атканын, канча бала бакчага барып атканын айтып атабыз. Бирок ошол эле дагы негизги бир маселе, мисалы 6 жашка чейин балдардын ошол мээси 90% калыптанат. Мына ушул 6 жашка чейин балага баягы андан ары өнүктүрүү болгон көндүмдөрдү берип калышыбыз керек деп айтып эле жүрөбүз. Анан ошол эле учурда бүгүн да ошол билим берүү министрлигинде көтөрүлгөн негизги маселелердин бири балдардын мектепке дыккат жакшы даярдоо керек. Ал үчүн атайын жакшы натыйжа берген, балдарды өнүктүрүүгө жакшы мындай стимул бере ала турган программалар менен иштөө керек деп жатабыз. Бул жерде албетте ошол эле бала бакча кызматкерлердин, тарбиячылардын ролу чоң болот. Мисалы ошол эле балдарды жакшы өнүктүрүү үчүн мектепке чейин туура тарбия берүү үчүн мектепте ошол эле 1-классты бала аттаганда андан ары билим алуудан аксабай тургандай деңгээлде өсүп жете турган болуш үчүн. Анан бул жерде ошол эле тарбиячылардын дейли бала бакча кызматкерлеринин сапаты боюнча алардын ошол эле канчалык деңгээлде өздөрүнүн билимин балдарга жугуштуу кылып атат, бул боюнча ким жооп бере алат? Бүгүнкү күндө Ош областы боюнча тарбиячылардын саны 2812 тарбиячы иштесе, анын 1602-си өз адистиги боюнча иштеген тарбиячыларда. Ошондо 40%-га чейинки башка адистик же болсо башка баягы адистик менен биология, математика, мисалы үчүн кыргыз тил боюнча мугалимдер тарбия берип жатышат. Бул албетте мектепке чейинки билим берүүнүн сапатын көтөрүүдө бир топ мындай өзүнүн тескери таасирин тийгизет. Анткени мектеп менен бала бакчанын айырмасы окутуу методика жагынан бир топ айырмачылыгы бар да. Эгерде өзүнүн адисти берген болсо, бул бир топ сапатка көтөрүлсөк болот деп айтам да. Бизде Ош билим берүү институтунда кесиптик чеберчиликти жогорулатуу боюнча курс бар. Ошол бир жылда 9 курс пландаштырылган болсо, анын 7-өсү ошол тарбиячылар үчүн, 2 курс бала бакча директорлор үчүн уюштурулган. Ошол курста биз көбүнчө ошол башка адистиктен келген тарбиячыларды окутуп, ошол методика боюнча бир топ жардамдарды бергенге жетишебиз да. Эми сиз айтып өткөндөй, ошол балдардын эрте өнүгүүсү биздин стандартта өзү мектепке чейинки билим берүүгө 6 айдан 7 жашка чейинки бала камтылат да.
6 айдан 7 жашка чейинки бала. Балдардын баягы бизде 3 жаштан кийин кеч деген китеп бекеринен чыккан эмес да. Анткени балдардын эрте жаш курактагы балдардын өнүгүүсүнө биз канчалык инвестиция жумшасак, ал кийин ошол өзүнүн отдачасын 3-4 эсе көп берет экен да. Демек эрте жаш курактагы балдардын өнүгүүсүнүн маанилүүлүгүн биз ар бир ата-энеге түшүндүрүп, үй бүлө менен биргеликте бала бакчалар тыгыз иштеш керек да. Анткени бизде азыр 3 жашка чейинки бала көбүнчө ата-эненин колунда тарбияланып жатат да. Анткени ясли группалар бизде азыраак да. Көбүнчө 3 жаштан 7 жашка чейинки балдарды көбүрөөк камтылган бала бакчаларда. Ошон үчүн бизде жана азыркы учурда ата-энелер мектеби деп бекеринен келген жок. Ата-энелер мектебин эмне үчүн биз түздүк? Анткени ата-энелер ошол үйдө балдарын үйдө мектепке чейинки куракта туура тарбиялап өнүктүрүп калуу үчүн ошо ата-энелерди окутуу программасы ишке ашып атат да. Балдардын ар бир өнүгүүнүн маанилүүлүгү бар да. Мисалы үчүн ошо 1 жашта бала эмнеси калыптанат, 2 жаштагы баланын эмнеси калыптанат, 3 жаштагы баланын эмнеси калыптанат. Демек ар бир өзүнүн сезимталдыктын бир өнүгүүнүн сезимтал бир өзгөчө формалары бар да. Ошол учурларды биз калыптандырып калышыбыз керек да, өткөрүп жүрбөшүбүз керек. Анткени ар бир курактын өнүгүүсүнүн өзгөчө бир максаттары бар. Кийинки өнүгүүгө, мурунку өнүгүүнүн кийинки өнүгүүгө өзүнүн тескери таасирин тийгизип коюшу мүмкүн. Ошол эле мектепке чейин курактагы баланын 1 класска барганда, демек мектепке чейин куракта бала кандай өнүксө, 1 класска барганда ошол өзүнүн ийгиликтүүлүгү, же болбосо өнүгүүсү жакшы өнүксө, демек жакшы билим алат. Эгер өнүкпөй калса, демек тескери таасирин тийгизет деген мындай бул илимде көп жолу далилденген изилдөөлөрдүн жыйынтыгы да. Демек биз мектепке чейин курактагы балдарды өнүктүрүп калуу бул кийинки баягы билим берүү системасына өзүнүн бир таасирин тийгизе турган момент болуп эсептелинет да. Ошон үчүн ошол учурга биз өзгөчө маани беришибиз керек. Бул жаатта ошол тарбиячылардын, кызматкерлердин мындай тажрыйбасын өнүктүрүү дейличи, арттыруу максатында мындай сиздерде да мындай программалар, долбоорлор барбы? Бизде мисалы үчүн биз ошол ар бир 5 жылга чейин ар бир тарбиячы өзүнүн билимин жогорулатыш керек деген мыйзамда каралган. Демек 5 жылга чейин эле күтпөстөн бизде үзгүлтүксүз кесипти өнүктүрүү жөнүндө жобо чыккан Кыргыз Республикасынын билим берүү министрлиги тарабынан. Демек ал жерде кесиптик өнүктүрүү ыкмалары көрсөтүлгөн. Демек формалдуу формасы, формалдуу эмес формасы, анын өз алдынча өнүгүү деп. Демек формалдуу формасы ошол биздин 72 сааттык көлөмдөгү курстан ар бир 5 жылда өтө турган убактысын көрсөткөн. Ал эми формалдуу эмес формасы деген бул ошол тренингдер, ар кандай конференция, семинарлар, тегерек столдор, ар кандай баягы симпозиумдарга катышыш керек, семинарларга катышыш керек, конкурстарга катышыш керек. Демек тарбиячы ошол долбоорлор ишке ашырып аткан. Азыркы учурда бизде көпчүлүк ушул мектепке чейинки билим берүүгө салым кошкон Агахан фонду бар. Ушул Агахан фонду көп жардам берет. Бизде жана келечекке билим берүү долбоору деп атабыз. Демек көптөгөн долбоорлор тарбиячыларды окутуп, дагы кесиптик чеберчилигин жогорулатуу боюнча бир топ иштерди жүргүзүп атат. Андан сырткары бизде өз алдынча өнүгүү деген бар. Өз алдынча ар бир тарбиячы, мен тарбиячымын деген, мыкты тарбиячы болом, балдарга мыкты тарбия берем деген педагог өз алдынча өнүгүш керек. Бул өз алдынча эмне аркылуу өнүгөт? Демек биз азыр эле айттык, Билимдүү муун деген эң чоң тиркемебиз бар дедик. Билимдүү муун бизде азыр Теребел деген жакшы платформалар чыгып атат, Биом KG деген платформалар чыгып атат. Ушул анан Бебо деген приложение чыккан ата-энелер үчүн, ушу тарбиячылар үчүн. Демек ушул тиркемелер аркылуу, сайттар аркылуу, гезит журналдар аркылуу, китептер аркылуу тарбиячы күнүгө өз алдынча өнүгүүнү колго алыш керек. Эгерде азыр замандын талабына шайкеш келген педагог болом десе, демек ушул өз алдынча өнүгүү формасын колго алыш керек да. Ушул негизинде ар бир тарбиячы өз аракет кылып иштеш керек деп ойлойм. Анан Роксана эжеке, сиз дагы толуктап өттүңүз. Негизи ошол эле Кара Суу районунда эл жайгашкан, калкынын саны көп деп, ага жараша балдардын дагы мектепке чейинки билим берүү мекемелеринде балдардын дагы саны көп. Негизи Кара Суу районунда жайгашкан ошол бала бакчалардагы кызматкерлердин иш жөндөмдүүлүгү, тажрыйбасы сиздерде кандай деңгээлде өнүгөт? Балким эми облустук деңгээлде өзүнчө программалар Жамил эжекелер тарабынан чыгарылганы менен балким сиздерде өзүнчө бир көйгөй иликтеп, кой бул тарбиячыбыз бул тармактан аксап жатат, же бул кызматкерибиз бул тармактан аксап жатат. Бизде балдар мындай жетишерлик деңгээлде мектепке чейинки билим берүү программасы менен тааныша албай жатат, камсыз болуп кете албай жатат, же өнүктүрө албай жатат, өздөштүрүп кете албай жатат деп мындай изилдөө болоттур, өзгөчө бир методикалар иштейттир, алып бараттырсыздар ошолор боюнча. Бизде Кара Суу районунда жалпы 702 тарбиячы эмгектенет жалпы район боюнча. Эми биз ошол тарбиячылар мектепке чейинки билим берүү
багытында билими тарбиячы 300ден ашуун тарбиячы бар. Андан тышкары башталгыч класстын мугалимдери көпчүлүгү. Ошондуктан биз ушул билим берүү, Ош билим берүү институтунун негизинде өзү жылдык план негизинде бекитилет. Ушул тарбиячылар 5 жыл сайын өз билимин өркүндөтүп окуу курсунан өтүшөт. Андан тышкары Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министринин алдында окуу курстарынан өтүшөт. Райондук деңгээлде, облустук деңгээлде семинарлар уюштурулат. Тренингтерге катышабыз. Андан кийин бизде акы төлөнүүчү тренингтер болуп турат. Башка жактан биздин ушул мектепке чейинки билим берүү уюмуна тийиштүү болгон көйгөйлүү маселелер боюнча темалар камтылган болсо, биз ошол акы төлөнүүчү семинарларга деле катышканбыз. Мисалы үчүн өткөн жылы 100ден ашык тарбиячыбыз акы төлөнүүчү семинар тренингге катышып, өз билимин өркүндөтүштү. Ал жерде каржылоо кайсыл тараптан болот? Жергиликтүү бийликтен же кандай? Жергиликтүү бийликтен же өздөрүнүн демөөрчүлөрүнүн өзүнүн чөнтөгүнүн эсебинен окушат. Андан ал эми мамлекеттик деңгээлде акысыз билимин өркүндөтүшөт. Биз сөзсүз түрдө жылдык пландын негизинде семинарларды өткөзүп турабыз. Иш тажрыйба, алдыңкы педагогдордун иш тажрыйбасын жайылтабыз. Ал боюнча тегерек столдорду өткөрөбүз, талкуу болот. Сөзсүз түрдө ушул билим берүү, мектепке чейинки билим берүү мамлекеттик стандарттын негизиндеги балдарды өнүктүрүүнү негизги 5 багыттарын камтууну биз колго алабыз. Сизге рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Жалпыңыздарга келип, акыркы маалыматтар менен бөлүшүп кеткениңиздер үчүн бизге бөлүнгөн убакыт ушуну менен соңуна жетти. Урматтуу көрөрмандар, акыркы ошол 2024-жылга карата Ош облусунда бала бакча менен камсыздоо маселеси кантте деген суроого жооп алдык. Статистикалык маалыматтарга караганда Ош облусунун жалпы ошол бала бакча мектепке чейинки жаштагы балдарды бала бакча менен камсыздоо 37%га түзгөн жана өз кезегинде социалдык объекттерди кайра бала бакчага айландыруу, инвесторлор менен иштөөгө жана ошол эле учурда жергиликтүү бийлик тарабынан бизге көбүрөөк көңүл бөлүңүз, бала бакча тартыштыгын чечели деп жумуштар жүрүп жатат деп бизге келген бүгүнкү адистер айтышты. Негизинен жалпылап алып караганда 2022-жылы Кыргызстанда бала бакча менен камсыздоо 26%ды түзгөн. Өз кезегинде адистер көрсөткүч бара-бара жогорулап жаткандыгын айтып жатышат. Кызматыңыздардан Нуржамал Баргыбаева болдум. Кайрадан көрүшкөнчө аман калыңыздар.